Алты бақан селкинчек, алам кезіп термелет. Гүлчородой жигиттер күнгө чейин серпилет. Айчүрөктөй селкилер айга чейин серпилет. Добуштуулар таймашат, добуш менен иргилет. Санжырада селкинчек санжыргасын эл билет. Иш күндөрү 16-15 тарта биз менен болуңуздар. 16-22 минутта кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу Санжыра радиосунун жалпы угармандары жана НТС телеканалынын көрөрмандары түз эфирде сиздер сүйгөн селкинчек долбоорунун дал ушул күнкү чыгарылышы Кудай буюрса башталганы турат. Жалпы угарман көрөрмандарды бирге болууга чакырамын. Алдагы убакыттарда 57-77-98 сандарын терип байланышка чыгыңыз. 0312 бул шаарыбыздын коду. Андан сырткары ушул эфирди биздин YouTube каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Ал үчүн биздин каналга катталып жазылганды унутпаңыздар. Ардактуу угармандар, эсиңиздерде болсо Санжыра радиосу эл ичинде элдик таланттарга атайын чоң кастинг жарыялап, жалпысынан 100дөн ашык адамдар катышуучулар катышты. Алардын эң көп упай топтогон 80дей жупту биз тандап алдык. Кудай буюрса, мына 1-февралдан бери баштап эфирге чакырып сиздерге тааныштырып жаткан учурубуз. Жалпысынан кастингке эң жашы 15 жаштан жогору, эң улусу 70 жашка чейинки таланттуулар катыша алышты. Алардын ичинен биз билим алып жаткан жаштар арасында өзүнчө, ал эми билими жок жон гана элдик чыныгы таланттарды 40 жаштан жогору 70 жашка чейинкилерди өзүнчө жыйынтыгын чыгарабыз. Айымдар жана мырзалар кимиси жеңүүчү болот, аны жылдын аягында белгилүү болот. Элестетип көрүңүз, жалпы 80 жуп болсо, анын ичинен 40 жуп жарым финалга аттаган, андан соң 20 жупту тандайбыз. 20нын ичинен эң көп упай топтогон жана эң мыкты делгенден 10 финалга чыгат. 10дун ичинен эң мыкты 5 жуп супер финалга аттанат. 5нин ичинен 1-чи, 2-чи, 3-чү орун үчүн жыйынтык чыгарабыз дагы. Жылдын соңунда Санжыра радиосунун жыл жыйынтоочу концертине катыштырып, ошол жактан атайын сыйлыгыбызды жана кызыктыруучу белектерибизди сыйлайбыз. Элдик таланттар быйылкы жылдын эсебинен 4-чү айлампасы уланып жатат. Буга чейин көптөгөн таланттарды, элдик таланттарды сиздерге тааныштырган болчубуз. Бүгүн студиябызда да ушундай элдик таланттар келип болуп турат. Алар жөн жерден келген жок. Калыстар тобунун эң мыкты деген баасынан улам бүгүн студиябызда конокто. Кандай таланттар кимдер десеңиз, анда тааныштырайын. Айтмакчы, бүгүн байланышка чыгып добуш берип жетишпей калган угармандар Санжыра радиосунун Instagram баракчасына кош келиңиз. Ал жакка катталып, анан добуштарды узатсаңыздар болот. Ал жакта бүгүн келген таланттардын сүрөтү жайгаштырылган. Ошонун астына өзүңүздүн добуштарыңыздарды узатасыз. Добуш берүүнүн шарты, эгерде сиз Санжыра радиосуна катталуу болсоңуз гана добуш бере аласыз. Эгерде катталбаган болсоңуз, жөн эле добуш берсеңиз, ал добуш эсепке кирбейт. Тандоотун жыйынтыкталгыч чакты добуштарды мына ошол баракчадан каттай беребиз. Анан Instagramдык өзүнчө, угармандардын добушу өзүнчө жылдын аягында кошулуп, анан жарым финалга тандалат. Студиябызда мыкты таланттар калыстар тобун таң калтырып, ушунчалык баарынын алкышын алып, сонундар дагы айт экенсиңер, убагандарда саңар ырчы болуп, атайын билим алсаңар, силер эмгек сиңерген эл артисти болмоксуңар дегенге чейин айтып бир көңүлүм көтөрдү эле. Бүгүн биздин студиябызда мына ошондой таланттардын келип болуп турат. Алар кимдер десеңиз, Дунганова Бактыгүл эжекебиз жана Мамытов Алмаз мырза конокто. Кол чабуулар болсун. Сиздерди эфир толкундан көрүп турганыма өтө кубанычтамын. Калыстар тобу эки талантка тең өзгөчө баа берген. Мисалы, Бактыгүл эжекем айткан болчу, эмгиче эл артисти болмоксуз, ушинтип ырдасаңыз кайда жүрдүңүз деген пикирин айтты эле. Алмаз мырза өздүк чыгармачылыгы бар экен, өзү оон жаратат экен, кесиби башка болсо дагы мыкты талант экен, мурда эле ырдап айтып белеңиз деген калыстар тобу ушундай сунушун айтты эле. Бактыгүл микрофонду жакындатып, жалпы угармандар менен амандашып алыңыздар. Эки таланттын тең эч кандай музыкалык билими жок, бирок өз алдынча тар чөйрөдө талантын тартуулап жүрөт жана башка кесиптин ээлери азыр кайдан келишти, канча убакыттан бери ырдууну казгат, өзлөрү айтып берсин. Келиңиз Бактыгүл. Эмне дейин, саламатсыңарбы? Биринчи Санжыра радиосу, баарыңарга ден соолук каалайм, ишиңиздерге ийгилик. Мен болсо өзүмдүн жерим Таластык, Сокулук районунда Новополоконда жашайм. 35 жыл болуп калды го. Ошол жерде турам азыр. Кесибиңиз кайсы? Кесибим музыкалык окуу жай болчу, бирок бир 35 жыл таштап койдум эле. Эми баштап атам ушу. Баягы жан дүйнөң музыка болгон деген токтото албайт экенсиң. Ошо убагында жакшы баштабай эми баштап атам. Канча болду аралашып жаңы баштап калган? Баштап калган бир 10 жыл болду. 35 жылдай таштап турдум негизи. 10 жылдан бери тар чөйрөдө ырдап жүрөсүз. Ооба.
эфирлерге чыгып жүрөм, тойлорго барып жүрөм, иш чараларга барып жүрөм, ушундай. Жакшы экен. Келиңиз Алмаз мырза, сизде кандай? Кош келипсиз, сиз кайсыл кесиптин ээсисиз? Кантип келип калдыңыз Санжыра радиосунун селкинчек долбооруна? Саламатсыздарбы? Санжыра радиосунун көрүүчүлөрү, мен эми бул Санжыраны көптөн бери көрүп жүрөм. Көп таланттарды алып чыгарып атпайсыздарбы? Анан мен машинада келетип, дайым Санжыраны угам, 103-тү. Ошол жерде угуп калып, анан кийин кайрылсам, мен эми силердин талап боюнча аткарып ошого келип кастингден өттүк. Өзүм болсо мен эми Токтогул районунан болом, бирок Бишкекте жашайм, Бишкек шаарынын тургунумун. Өзүм кесибим боюнча милициянын полковниги, мен отставкага пенсияга чыкканыма 1 жыл болду. Азыркы күндө ошол Ички иштер министрлигине караштуу Динамо коомдук бирикмеси бар. Ошол жерде Дине тарбия жана спорт Динамо комплекс, ошол жерде эмгектенем. Анан мен эми ушул чөйрөгө кошулуп калганыма, мен эми бала кезимден ушу музыкага жакын элем, бирок музыкалык кесибим жок. Азыр эми ушул 5-6-7 жыл болуп калды окшойт. Ушинтип кичине кес-кес обон жаратып коетам. Азырда мырдайым го, ошол биринчи жараткан обонумда ошол 7 жыл мурун чыккан, бирок орто жолу токтоп. Азыр эми ушул мүмкүнчүлүк болот да, силер менен эфирде чыгып ушул талантты кичине элге көрсөтөлү деген. Жакшы. Милициянын полковниги да ырдайбы деп таң калгандар болобу? Милицияда иштеп жүргөн убакыт болбойт экен, ырдаган жокпуз. Анан эми ырдайын деп атабыз. Ошол кезде мындай тар чөйрөдө отуруп ырдап калганда таң калчу эле дегеним да. Сен да ырдайсың, ошо милицияда ырдайбы? Милицияда жүрөк барбы деген сыяктуу эле. Себеби чыгармачыл адамдардын жүрөгү башкача болот да, Бирок Алмагүл, мен эч кандай бир конкурстарга катышып, алдыга чыгып ырдаган эмесмин. Биринчи жолу, алгач. Тар чөйрөдө достор арасында эле болбосо, мен дагы туугандарым, досторум билбейт мен музыкада ушундай. Азыр көрүп таң калып атат. Эми көрүшү мүмкүн азыр. Кесиптештеримди билбейт. Жакшы экен. Караңыздар, чардактуу армандар, талант деген баары бир ар жагында жүрөгүндө туйлап аткан болсо, канча жаш болот, карыбы, жашпы, баары бир ургуп чыгат экен, Мына агайыбыз пенсия жашына чыккандан кийин анан кайрадан ырдайм деп селкинчек долбоор аркылуу келип отурган чагы. Эки талантты колдоп бериңиз, Алмаз мырза жана Бактыгүл айым. Эми программабызды баштайлы, келиңиздер, биринчи күнгө салыштар. Ийгилик каалайбыз. Алгачкы жолу Санжыранын сахнасында экенсиздер. Эми кыздын кыр чачулуу дейт. Бактыгүл эжекем баштасын. Жакшы болот. Бактыгүл эжекем, кайсыл ырдайсыз? Жалым деген ырды да коеюн. Ушу конкурста ушу менен өттүм эле ушу. Ырымдап атасыз. Шаңдуу менен баштап коеюн.
Ай баракелде, азаматсыз кол чабууларды сизге жаңыртабыз. Сонун керемет жалжалым деп аталган жакшы чыгарма Бактыгүл Дуңганова жекесинин аткаруусунда жаңырды. Караңызчы, Бактыгүл эжем жүрөгү кандай жаш экен, ушундай берилип сонун жалжалым деп Алмаз мырзага кайрылды. Келиңиз анда, Алмаз мырза. Кантесиз анда сиз? Мен эми Бактыгүл эжекеге жооп кылып, Ашымбек Мамытбектин Зар болдум деген ыры бар. Бул кичинеге биз кезиштен бери ушуларды ырдайбыз, эмгиче жашап келди, ушуларды аткарып Zar boldum bir jarık etip karşına Çırmaldım zor sünün sanasına Sezimidi ulap koyup oşol tağına Sen gittin yıldızlardın arasına Yalvay oşol tandan elesingdi Yalvarıp izlep gelem elesingini Altını maktanlardan toz oyuncu Abalikin aklı bulup gelesingimi Carım aslı carım Yürekten bir dürt etken yaşını canım Süybüsün buldun niye caraldın Çolpondoy gözlerinden kağımayın Süybüsün buldun niye caraldın Çolpondoy gözlerinden kağımayın Çolpondoy gözlerinden kağımayın Ой, баракелде, кол чабууларды сизге жаңыртабыз. Алмаз мырзанын аткаруусунда да ушундай жакшы чыгарма Зар болдум дейт. Бактыгүл эжекебиз жалжалым десе агайыбыз зар болдум дейт. Башталганда эле ушундай жүрөктү ооруткан ырлар менен башталды окшойт. Келиңиз эми 57-77-98 сандарын тырып байланышка чыккан алгачкы угармандарды кабыл алалы. Эгер байланышка чыга албай жаткан болсоңуз, Санжара радиосунун Instagram баракчасына катталыңыз жана ошол жактан эки таланттын сүрөтүнүн астына добуштарды узата берсеңиздер болот. Ушул эле эфирди Токтордо YouTube каналынан көрө аласыз. Ал үчүн биздин каналга катталып жазылганды унутпаңыз. Элдик таланттар Бактыгүл Дуңганова жана Мамытов Алмаз эки талантты колдойм десеңиз, анда байланышыңыз бизде мейман бар. Саламатсызбы? Алла кайда Эң сонун өзүңүз кандайсыз? Отма кечиңиз менен Казбек мырза, кош келдиңиз. Бактыгүл эжекебизге беребиз. Эмнеси менен жакты Бактыгүл эже сизге? Ырдаганы менен жакты. Ырдаганы, Өкөттөн эле жакты, Бактыгүл эже. Өкөттөн эле жакшы. Бактыгүл эжекебиз көз кысып койду окшойт, сизге. Рахмат, бар болуңуз. Эми жигиттер айымдарды колдойт да, айымдар жигиттерди дегендей. Жигиттик кыласыз да ушуңузду Бактыгүл айымга каттадым. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келдиңиз, Тогдурбек мырза. Кутмандуу кечиңиз менен. Рахмат өзүңөрдүкү менен дагы. Мен эки талантка ден соолук, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Аман болушсун, көп жашашсын, таланттар элибизге тартылай берсин. Жакшы ырдап атышат. Алмагүл сага да ден соолук, тунук эфир, үй бүлө менен аман болгой. Мен добушумду Алмаз иниме берип коеюн. Жакшы тургула. Рахмат. Бар болуңуз, чоң рахмат. Алмаз мырзага сиздин добушуңузду каттап койдук. Милициянын полковниги Мамытов Алмаз деп мындай улуттук коеюнчу. Бизде болсо кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы Алмагүл? Кош келдиңиз. Кандайсыз Алмагүл? Бар жакшы, өзүңүз кандайсыз? Кечиңиздер менен. Бирге болсун эжеке, Чынар эжекеме? Ишиңе ийгилик, өзүңө ден соолук, мынакей элдик таланттарды мынтип сууруп алып чыгып атасың.
Мунуңа да рахмат. Биз тияктан болсо добуш берип кубанып отурабыз. Өкөтөң жакшы ырдап атат, өкөтөң жакшы ырдайт экен. Турбайбыз баке, отурабыз. Бактыгүл комусу жакшы жетет экен да, жанагы ырдап жүргөн артисттердей болуп. Ыры да жакшы экен, мындай үнү да тунук экен. Мен Кара Балта шаарынын Алтын айылынын тургунумун. Атым болсо Чынар, добушумду Бактыгүлгө берейин. Тиги ким деле жакшы ырдайт экен, тиги бала деле. Өкөнүн таланттарына таазим эми. Ошол эми жакшы тургула. Бар болуңуз. Сизге да ийгилик каалайбыз. Рахмат айталы, добушуңузду Бактыгүл эжекебизге каттап койдук. Бүгүнкү күндөн баштап сиздер эми жылдыз болосуздар, себеби алдыда жарым финал, финалдык турлар бар. Ага кайра келсеңиздер эле дароо жылдыз болосуз. Жанагы селкинчекте ырдаган Бактыгүлсүңбү? Ошол жактагы полковник Алмаз сенсиңби деп көчөгөдө жүрсөңөр таанып башташат эми. Келгиз анда, зар болдум мен деп ырдап аткан жигитке Бактыгүл эжем кандай жооп берет? 57-77-98 алдыда байланышка чыкканга аракет кылыңыздар. Мен эми зар болдум деген илиме Алымкан деген бир токтогул атабыздын ырын ырдап коеюн. Жакшы. Келди азаматсыз шаңкылдаган үнүңүздөн сиздин Алымкан деп ырдаган биздин талантты эжекебиз Бактыгүл Дунганова угармандар байланышка чыгып добуш берем десеңиз анда линияны бошоттук. Элдик таланттар тандоо турунун экинчи күнү экенин эсиңизге салайын. Эки талантты колдоп алдыдагы упайларын жакшылап топтоп берген болсоңуз жарым финалга аттанганга мүмкүнчүлүгү бар. Биздин байланышта мейман бар. Саламатсызбы? Алло. Хош келдиңиз. Кутман кечиңиз менен Кенже эжекем, Саламатсызбы? Саламатсызбы? Алтыным бактылуу бол, ден соолукта бол. Балдарың менен, бир туугандарың менен, жакындарың менен бактылуу бол алтындарың. Чоң рахмат. Сенин күлкүң эле бир топта алтыным. Сенин күлкүңдү угуп биз сүйүнүп кубанып отурабыз алтыным. Рахмат. Саламатсызбы, Бактыгүл эже мырза? Силерге да ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, жакшы ырдайт экенсиңер, өкөркен үнүңөр береке болсун, үнүңөр ар биридө үнүңөр жаңылып турсун. Ден соолукта болууга добушумду мен Бактыгүл эжеге берем. Ой, баракелде. Бар болуңуз, рахмат Кенже эжеке. Байланышкан үчүн ыраазычылык билдирели. Бактыгүл Дунганова эжекебизге сиздин добушуңузду каттап койдук. Элдик таланттар тандоо турунун экинчи айланпасы уланып жатат. Саламатсызбы?
саламатчылык. Кош келдиңиз эжеке, кандайсыз? Жакшы, кандайсыздар? Баары жакшы, угуп атабыз. Санжирага катышкан Бактыгүл эжеге голос берейин дедим эле. Мен өзүм атым Бактыгүл. Анан Бактыгүл эже угуп атса. Бактыгүл эже. Угуп атат сизди? Бактыгүл эже кандайсыз? Жакшы. Колуңузда комузуңуз эч убакта күбүсүнөн жанбасын, бар болуңуз, аман болуңуз. Рахмат. Алга талпынып жүрө бериңиз. Кандай тилек менен алдыгы конкурска катышсаңыз, ошо конкурстун жеңүүчүсү болуңуз, бар болуңуз, аман болуңуз. Рахмат, чоң рахмат. Айтканыңыз келсин. Селкинчектеги Бактыгүлмүн. Рахмат эжеке, сизге да ийгилик каалайбыз. Ыраазычылык билдиребиз. Добушубузду каттап койдум. Байланышкан үчүн рахмат айтам сизге. Кийинки мейман бар, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы Алмагүл? Жакшыбыз, кош келдиңиз. Кутмандуу күнүң менен, кечиңер менен. Бирге болсун, келиңиз. Мен Гүлмира Зең Токмоктон. Гүлмира эжеке. Мен уулума берип коеюн, добушту өкөтөң жакшырды айткан, ден соолуктары чың болсун, өмүрлөрү узун болуп, жакшырларды жарата берсин. Айтканыңыз келсин. Чоң рахмат, ыраазычылык. Добушубузду Алмаз мырзага каттап, кезекти Алмаз мырзага узатайын кайрадан. Алымхан деп уун созгон эжекебиздин жакшырына, Алмаз мырза. Эжекемдин жакшырына мен өзүмдүн алгачкы биринчи оонумду чыгарып ырдагым келип турат. Бактыгүл эжекем деле келин алган болуш керек. Мен бир эле уулум бар, бир эле келиним бар. Анан ошол келиниме тойго баратканда ак жол той келиниме деген чыгарган ырым бар, ошону айтайын. Күттүргөн көптөн күткөн күнүм бүгүн, ак жол той келин күтөт бүгүнү. Учугумду зартарым, уулумду кубантарым, уул кыздың төрөп Tukumum ulantarım, uçugumdu zartarım, uğulumdu kubantarım, uğul kızdın töröp tukumum ulantarım. O dostlar tuğandarım, kudalarım, toy berip muna bugün kubanamın. O dostlar gelgilecek, o min dep çın yürekten, uğuluma gelinimi vatanı bir girecek, gelgilecek, o min dep çın yürekten, uğuluma gelinimi vatanı bir girecek, gelgilecek, vatanı bir girecek. Ай, баракелди, кол чабуулар сизге, Алмаз мырза. Мына ушундай келин уулуна арналган өзүнүн оону сөзү өзү таандык койгон жакшы ырым аткарып берди окшойт. 16:47 ар бирөөдө той болсун, жакшылык болсун, дал ушундай жакшы сүйүнүчтүү кабарлар көп болсун деген тилек менен программабызды уланталы. Кезекте байланышка чыккан мейманыбыз бар. Бүгүнкү элдик таланттардын коноктору Бактыгүл Дуңганова жана Мамытов Алмаз мырза. Эгерде бүгүн байланышка чыга албай жатсаңыз, Instagram баракчасы аркылуу добуш берсеңиз болот. Саламатсызбы? Кош келдиңиз, биз сизди угуп атабыз. Мен Бактыгүлгө берем, атым Анара, Күлүккө шаарынан. Анара эжеке. Бар болуңуз Анара эжеке. Ден соолук каалайбыз сизге дагы. Байланышкан үчүн ыраазычылык билдирип, добушуңузду каттап койдук. Кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Саламатсыз. Угуп атабыз сизди. Саламатсыз, Санжира. Мен сиздерди көрүп жатам. Бүгүн мыкты таланттар келиптир. Добушумду Бактыгүл эжеге бермекмин. Зариядан чалып атабыз. Атыңыз? Атым Перизат.
Перизат, чоң рахмат Перизат. Күн сайын көрүп байлашып туруңуз, добушуңузду бактылуу эжекебизге узатып койдук. Дагы бир мейман кабыл алайын. Шарт боюнча ар бир лампада 3дөн угарман кабыл алат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кутман кечиңиз менен. Рахмат сиздер дагы кечиңиздер менен. Мен добушумду бактылуу эжеге берем. Бишкек шаарынан. Атыңыз? Атым Ашым. Бар болуңуз Ашым мырза. Добушуңузду каттап койдук Ашым мырза, келип туруңуз дейле. Келиңиз анда бактылуу эжекке уулума келин алганда жараткан сонун өзүмдүн обонум дедиле. Эми сиз кандай ыр менен жооп бересиз? Мен эми иниме Кусалык деген Закирова эжекесинин ырын мурдап коеюн. Жакшы болот. Микрофонду кичине жакындатып алыңыз өзүңүзгө. Өзүм эле жетем деп кой. Өттү күндөр кубалашкан көпөлүк, жытын искеп өрөм толгон гүлдөрдөн. Өттү бары эл абалып кусалык, ал тарапта жалгыз калдың сен өзүң, ал тарапта жалгыз калдың сен өзүң, жалгыз калдың сен өзүң. Өттү жашты көз күчүнө ишенген, текеберлик издеп жалаң чындыкты, турмуш билип кезектеги жашоодон ээрчип кеттиң кара тору бир кызды, ээрчип кеттиң кара тору бир кызды, кара тору бир кызды. Өрін алыс гүлгө толгон жап-жашыл, көпөлөктөр учпай калды кышында, чачка бурул топтолгонбуз биз азыр. Макул болуп тагдыр деген ушуга, макул болуп тагдыр деген ушуга, тагдыр деген ушуга. Ээрчип кеттиң кара тору бир кызды, кара тору бир кызды, кара тору бир кызды. Эй, бара келди. Азамат, сиз ким болду экен? Ал кара тору кайсыңыз болду экен? Ушундай сонун шаңышыңыз деп аткан Акшумал кыз турса, кара тору кызды кайда ичип кеттиңиз эле Алмаз байке? Азыр жооп берет экенсиз угармандардын добушунан кийин. 57-77-98 бизде болсо мейман бар. Саламатсызбы? Алмагүл, кандайсың? Жакшыбыз, өзүңүз кандайсыз? Мен канча жеңмен? Канча жеке кандай жүрөсүз? Көрүнбөй кеттиңиз. Рахмат, жакшы. Бишкектен чалып атам. Экөөсүң аябай мыкты ырдайт экен. Мен эми Алмаз мырзага берип коеюн добушумду. Алмаз мырзага берип коесуз. Кара тору суруну ичип кеткен үчүн, рахмат. Добушуңузду каттап койдум. Байланышкан үчүн ыраазычылык билдирели. Саламатсызбы? Алло, саламат. Жакшыбыз, келиңиз. Алло. Оу. Алло, мен Сокулуктан чалып аттым эле. Алло. Бактыгүл эжеге берип коеюн, атым Мадина. Мадина. Чоң рахмат Мадина эжеке. Добушуңузду каттап алдым Бактыгүл эжекебизге. Байланышкан үчүн ыраазычылык билдирем. Кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Алмазда саламатсызбы? Жакшыбыз, өзүңүз жакшысызбы? Мен Бишкектен чалып атам, кыялый жеңер. Алмаз мырзага берип койсом добушумду. Макул, берип коеюн. Кара тору сулуусу сиз эмессизби?
Рахмат, бар болуңуз. Ушундай окшойт унчукпай калды. Келдик Салмаз мырза, байлашка чыккан эжебизби же башка билбейм, ал ким эле, качан ичип кеттиңиз эле айтып берет экенсиз. Сурап атабыз. Эжекемдин жооп кылып, Сулайман Ырысбаев агайымдын эл жазуучу Бөбөктай деген сөзү ал кишиники, огону мен чыгардым эле. Балам үйлөнгөндөн 1 жылдан кары чыгардым да бөбөктөр өлүп калды. Экинчи серия. Таң менен бир төрөлдү, алтын нурга бөлөндү. Кубанычы кут болсун, атаң менен энеңдин. Баскан жолуң шар болсун, жаратканым жар болсун. Сенде алтын бөбөктай, ар бир үйдө бар болсун. Бир жар кетип сен күлүсүң, жарык болот бүт дүйнөм, андан артык жарык жок. Бул дүйнөдө мен билгем, баскан жолуң шар болсун, жаратканым жар болсун. Сенде алтын бөбөктай, ар бир үйдө бар болсун. Өйдөдө бол бөгүн, ылдыйда бол жөлөгүн. Аман эсен кетип, элге тийсин керегиң. Баскан жолуң шар болсун, жаратканым жар болсун. Сенде алтын бөбөктай, ар бир үйдө бар болсун, ар бир үйдө бар болсун. Бара келди, азаматсыз айтылган тилектерге биз дагы кошулабыз. Ар бир үйдө мыкты бөбөктөр бар болсун, алар биздин Кыргызстаныбыздын келечеги дегендей сонун мыкты оон экен. Сулайман Ырысбаев агайыбыздын сөзүнө жазылган ону биздин бүгүнкү элдик талант Мамытов Алмаз мырзага таандык Бөбөктай деп аталган жакшы ыр жалпы бөбөктөргө арналды. Улантабыз программабызды. Кара тору кызды ичип кеттиң деген сурообузга жооп узатпай атат агайыбыз, табышмактуу жооптор менен жооп берип. Балким дагы аракет кылып көрөбүз бактыгүл эже азыр добуштардан кийин, балким жооп берип калышы мүмкүн. Саламатсызбы? Саламатсыздар Алмагүл. Жакшыбыз, кош келиңиз. Жеке кандайсыз? Бишкек шаарынан чалып атам. Бурул апа. Мен экөөнө тең ийгилик каалайм. Добушумду алдагы балама жигитке берейин. Жигитке беребиз. Бар болуңуз жеке. Рахмат айталы. Байлашкан үчүн ыраазычылык билдиребиз сизге. Элдик таланттардын тандоо турунун экинчи айлампасы бүгүн уланып жатат. Кийинки угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Алло, Алмагүл, саламатсызбы? Жакшыбыз, жеке кандайсыз? Бишкектен Жидебил апа. Өрсүнөр келиптир. Мен уулума белгим келип атат. Жанагы жалгыз уулум келиним деп ырдап атат. Кудайым өзүңөр менен өзүңөр көбөйткө балдар берсин, ырсак берсин. Саламат. Айтканыңыз келсин. Чоң рахмат. Рахмат апа. Бар болуңуз. Жакшы угубай калдыңыз, бирок ошентсе да укканга аракет жасадык. Эң башкысы чын дилден айтылган кабыл тилектер кабыл болсун. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Экинчи тең аябай жакшы бизге. Бирок биз Алмаз байкеге добушубузду беребиз. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Үнүңүз сонун экен. Ырдаганыңыз аябай жакшы. Биз үй бүлөбүз менен көрүп отурабыз.
Атыңыз ким? Назик. Назик эжеке. Кайдан чалдыңыз? Бишкектен. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Элдик таланттар, ардактуу угармандар, тар чөйрөдө талантын тартуулап жүргөн бул таланттарды колдоп алыңыз, жакшы тилегиңизди айтыңыз, жөн гана каалуу тилек узатсаңыз дагы дем күч болуп, андан аркы чыгармачылыкка жакшы бир ийгиликтер болот деген үмүтүбүз чоң. Анан тааный жүрүңүз дегенде бул таланттарды, албетте бул саат аралыгында байланышка чыга албай жаткан болсоңуз, Санжара радиосунун Instagram баракчасына кат аркылуу билдирүүлөрдү жазып калтырыңыз. Ал үчүн биздин каналга катталышыңыз керек шарт боюнча. Эгерде катталбай жөн гана добуш берсеңиз, ал добуш эсепке кирбейт. Ушул эле эфирди толтурду биздин YouTube каналдан көрөсүз. Ал тараптан дагы өзүңүздүн комментарий аркылуу билдирүүлөрдү жазып калтырсаңыз болот. Ал үчүн биздин каналга жазыңыз. Ланталанда кезек кайрадан ырдоо Бактыгүл эжекеме келди окшойт. Кара тоору кайсыгысы экенин айтпай атат. Айтпай койду го. Ооба. Мен кыйылып турам деген бир ырдап берейинчи. Айтпай атсаң кыйласты. Айтпай атса, ооба. Келиңиз. Акыр айттырат окшойсуз. Salkın havası erkeley soğup aldırtan Köngülüge singen göle jıttı Ay görkümün menen mas kılgan Şudur menen sağınıp Cadıra üskün gülüdörün Cakama üzüp tağınıp Obonun sosup bölüçün Ayaskadan çıkkan canırık Çabışıp bir gün on yolu vurursak on yolu kayra tabışıp koşulu ünüm söz çelin ay kulundar menin yarışıp koşulu ünüm söz çelin ay kulundar menin yarışıp Hey barakelде, заматсыз кол чабалар сизге, кулдар менен жарышып кошулуп ойноп күлчүлөктеп сонун керемет оон созгон биздин элдик талантыбыз Бактыгүл Дуңганова эжекебиз үйүнүңүзгө береке. Мындан арда шаңкылдап ырдап далайларды кубантып жүрө бериңиз. Азыр эми кезекти байланышка чыгып добуш берген меймандарга берейин. Угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен кандайсыз? Кандай жакшысызбы алмадым. Баары жакшы, өзүңүз кандайсыз? Силерге ийгилик, жакшылык. Өкөтүң жакшы, бала жаңы баштаптыр, ишине ийгилик. Балага добушун берип коеюн, Оштон Абдрахман. Абдрахман мырза. Чоң рахмат, бар болуңуз, байланышкан үчүн ыраазычылык билдиребиз. Добушуңузду каттап койдум Алмаз мырзага. Бирок Алмаз мырза 3 жашынан баштап мандолин ойноп баштагансыз, Ошондой деп айтып атасыз беле? Гармошка ойноп. Гармошка ойноп баштагансыз. Жок, мектепте окупастан, 1-2 класстан баштагам. 1-2 классыңыздан. Анан орто жолдо токтоп калып, анан болбой эле таланты баягы жөн жатпай, кайрадан ошол пенсия жашына келгенде кызматын өтөп бүткөндөн кийин кайрадан чыгармачылыкка кайрылып жаткан элдик таланттардын бири. Мейманыбыз бар, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Санжара радиосу. Жакшы келиңиз. Биз НТС каналын көрүп жатабыз. Мен добушум Мамутов Алмазга. Атыңыз ким эле? Таалайкан. Кайдан байланыштыңыз? Бишкектен. Алмаз мырзанын ырдаганы жактыбы? Үнү жакшы экен, аябай жакшы ырдайт экен, таланттуу. Рахмат. Бар болуңуз. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Добушуңузду каттап койдук, келип туруңуз. Шарт боюнча ар бир лампада 3 угарман кабыл алынат. 57 77 98 сандарында. Саламатсызбы?
саламатчылык. Кош келдиңиз кутман кечиңиз менен. Рахмат. Кандайсың, Алмашка? Баары сонун, өзүңүз кандайсыз? Бала бакыра, ден соолук. Баары жакшы, чоң рахмат апа. Мынау концертиң жакшы болуп атат, селкинчегиң селкилди. Рахмат кызыма, ден соолук сага. Рахмат. Ушуларды ар кайсы жактан терип келип, ушинтип бизге концерт берип аткан. Чоң рахмат. Кыз да жакшы ырдайт экен, бала да жакшы ырдайт экен. Мен баягы Москва району Аңаргайлы Айдай деген апаң Алмашка. Таныдык Айдай апа. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Жакшы жүрөсүзбү? Бирде оор, бирде жүргөсүн. Андан көрө ыргайынчы баламай. Bir suroğum kanattandırıp koyçu, iki öneten bir koyçu, bir jolu ömürümde suranayın. Makul. Çoğun rahmat, bar bolunuz. Oy rahmat kızım, örtte saylanayın, baktılı ol. Rahmat. Irçılarga da tilegenim, bakıt sağlayın. Algacıla örgür altınlarım, örday vergile, ünün örbütkün çırdağıla. Tiyağın üstü kolundan düşpesin balam. Kızımdan çertmeyi kolundan düşpesin. Kuday bak versin. Rahmat, sizge de den soğuk apaka. Çoğun rahmat, köp yaşаңыз. Aytkanыңыз келсин. Ден соолукта болуңуз, урбаңыз. Аябай өтүнүч боюнча эки талантка бирден опай каттап койдук. Шарт боюнча бир угарман бир эле жолдо ош бериш керек. Мындан аркы угармандарга мындай мүмкүнчүлүк жок. Келиңиз анда, кыйылып турам деди эле Алмаз мырза. Кандай кыласыз? Бакты келечеге кыйылып атат. Кара тор кызды айтты, эми мен Тоған Ешбаевдин күтүүсү менен жооп беренем. Жай күтүп, жай келбестен бүскө калы. Бүз күтүп, бүз келбестен кышкан бары. Ошентип, 12 айым өтүп кетме. Ошентип ар bir günün kaytalandı. Koy sigir tağdır sağa jolukturbay, karınmay kayçı düşkün jol boşunday. Bütmek mi kelbisen da ömür boyu maydandan canın gütkün kolu kutuday. Min seni Yaşlar baskan yoldan güten, meni seni yaşlar жүргөн toydan güten. Bütemin en akırkı ümidimden, bütemin manday jargan suyunuşten. Mандай жарган сүйүнүчтөн. Эй, баракелде, азаматсыз кол жабылар сизге сонун. Бүтөмүн маңдай жарган күйүнүштөн күтөт элем. Сиз кыйылып кара тору кызды ээрчип кеттиң деп күнөөлөбөңүзчү мени деди окшойт. Жакшы чыгарма болду. Келиңиз эми Мамытов Алмаз Бактуулдунганова эки талантты колдойм десеңиз байланышка чыгыңыз 57 77 98 сандарын териңиз. Мейманыбыз бар. Саламатсызбы? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizin evinizi görüp жатасыңыз. Сол 8 гана аşağıda. Kimge? 8 gana aşağıda. 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 8 g
О, жигитке берсек ушунчу. Жигитке. Ардактуу угармандым, байланышка чыгып атканда үн сыналгынын азайтып алыңыз, себеби жаңырып тоскоолдук жаратып жатат. Абдан чоңойтуп алган экен сиз добушун. Кийинки мейман бар, саламатсызбы? Алло. О, келиңиз. Саламатсыңарбы? Кутман күнүңүз менен, Ибадат эжекем, кандайсыз? Жакшы, өзүң кандайсың? Баары сонун, өзүңүз жакшысызбы? Чарчаган жоксуңбу? Баары жакшы, келиңиз. Баракелде, Бали. Абдан жакшы. Ушундай жашоонун жаркыраган экранын жаңыртып турган улуу урматтуу биздин меймандар, кош келипсиздер. Рахмат эжеке. Бактылуу дөөлөттүү каарылыктын төрүнө жеткиле. Уул кыздардын рахатын көргүлө. Рахмат. Үн жаңыра берсин, болгон таланттар төгүлө берсин. Бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик болсун. Оорубаңыздар. Келечек кең болсун. Алгалай бериңиздер, жеңиш каалайм. Рахмат. Элдик таланттар жагып атабы сизге? Бүгүнкү келген. Жакмак турбак эзилип отурам. Эсилип айрыкча бактыгүл. İşteş gerek. Tıtınış gerek, işteş gerek, arıktaş gerek. Barın aldığı şahsın emi Baktugül'ge ansızda berip atat, bayatan beri polkovnik'e vereli. Oğullarınızdan, gelinlerinizden rahatın görüp, bir oğlunuz 10 bolsun, бар болуңуздар. Rahmat ejeke, rahmat. Sizge de. Айтқаныңыз келсін, чоң рахмат. Алмагүл, сага ачык асман, тунук эфир, uzun жолдор усара берсин, бар болгунуң. Чоң рахмат, бар болуңуз. Байланышкан үчүн сизге да ыраазычылык билдирем. Добушуңузду каттап койдум Мамытов Алмаз мырзага. Байланышкан үчүн рахмат айтайын сизге. Мейман бар, саламатсызбы? Саламатсызбы, Алмагүл. Мен алдымбеден камптан чыгып атам. Кош келдиңиз, кубанычтабыз. Кант жергесине салам узатабыз сизден. Мен саламатсыңарбы? Меймандарга жакшылык каалайм. Үндөрү кооз чыгып, аман эсен жүрө берсин. Анан мен бул кызыма Бактыгүл айнанайын. Өркүнүң өсө берсин, оонуңду көкөлөтө бер. Полковникке көбөлө берип атат, жантан бери отурсам, мен кызыма берип коеюн. Рахмат, туралас. Алмагүл, сен ушинтип эле алып барган ырларың жаңыра берсин, аман болгула, ден соолукта болгула. Айтканыңыз келсин. Рахмат, ыраазычылык билдирем. Добушуңузду каттап койдум. Бактыгүл Дүнгановна эжекебизге. Келиңиз анда, Бактыгүл эже, жай күтөм, жаз келбесе күздө күтөм, күз болбосо кышта күтөм. Айтор мен сени жарың күткөн колуктудай күтө берем дейт Бактыгүл эжеке. Кандай бактылуусуз? 57 77 98 сандарттар балда байланышыңыз. Мен эмесе иниме жооп кылып анда жектенизди бир жак. Бале.
айыбы, болбостур калкым айыбы. Жалгыкка кайык жолуксаң, болбостур калкым айыбы, болбостур калкым айыбы. Эй, баракелде, азаматсыз шаңкылдаган үнүңүздөн сиздин андалеке салыштырып караңызчы кандай ырдап атат биздин таланттуу жекебиз Бактыгүлдүн Ганова жекебиздин кароосунда андалек деп аталган керемет ырдесте. 17 саат 13 мүнөттө байлашка чыккан угармандарды каттап коеюн. Мейманыбыз бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Жакшыбыз, кош келиңиз. Жаркылдаган карындашым. Ден соолук каалайм сизге. Тунук эфир. Чоң рахмат. Жакшы таланттуулар келиптир бүгүн. Таланттууларга чың ден соолук каалайм. Чыгармачылык ийгилик. Рахмат. Өкө тең жакшы ырдап атат. Мага жаккан Бактыгүл карындашым ырлар жакты. Голосун карындашыма. Ай баракелде. Бишкек шаары, Кочкорбай. Кочкорбай. Телевизордон көрүп атам сиздерди. Азаматсыз бар болуңуз, ар дайым көрүп туруңуз. НТС каналы аркылуу көрүп, жана Санжара радиосу аркылуу уксаңыз болот. Кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы? Жакшыбыз, келиңиз эжеке. Кандай Алмагүл жакшы турасыңбы? Жакшы, өзүңүз жакшысызбы, келиңиз. Жакшы, Кудайга шүгүр. Селкинчек бүгүн аябай жакшы күлөнүп атат. Элдик ырчылар болсо дагы тимеле артисттерден кем калбай ырдап атышат го. Ооба. Молодцы, рахмат. Аябай көрүп жыргап турабыз. Аябай жакшы күлөнүп. Экөөнө тең берип койчу Алмагүл, пожалуйста. Атыңыз ким эле? Атым Гүлжаш. Гүлжан эжекең. Гүлжан эжеке, кайдан байланыштыңыз? Таластан. Таластан байланышка чыгып атасыз. Көрүп атам. Рахмат, бар болуңуз. Байланышкан үчүн сизге да ыраазычылык билдирем. Добушуңузду каттап койдук. Эреже бузбайбыз. Шарт боюнча бир угарман бир эле жол бир тарапка добуш берет. Саламатсызбы? Алло. Келиңиз. Алло. Угуп атабыз сизди. Мен муну тынчтык конушунан чалып аттым эле. Бактыгүл эжекеге берейин ушунду. Жакшы ырдайт экен аябай. Атыңыз Алтынгыз. Атым Алтынгыз. Чоң рахмат. Алтын эжеке байланышкан үчүн ыраазычылык. Ардактуу угармандар жана көрөрмандар, 17 саат 15 мүнөттө көрсөтүп турган учур Санжара радиосу жана НТС каналында кыска жарнамалык түрмөк бар. Андан соң программабызды улантабыз. Бүгүнкү катышып жаткан мыкты таланттар студиябыздын коноктору Бактыгүлдүн Ганова эжекебиз жана Мамытов Алмаз мырзаны алдыда дагы колдойм десеңиз, анда сөзсүз байланышка чыгыңыз. 57-77-98 сандарын терип жана ушул эле эфирди токтордо YouTube каналыбыздан көрүп, ал жака билдирүү аркылуу комментарий жазсаңыз болот. Жана Instagram аркылуу добуш бериңиз. Ал үчүн биздин каналга жазылып катталганын унутпаңыз. Санжара радиосу Instagramдан издеп, келген таланттардын сүрөтүнүн астына өзүңүздүн добушуңузду узата бересиз. Жарнамадан соң улантабыз, биз менен болуңуз. Алты бакан селкинчек, аалам кезип термелет. Гүлчородой жигиттер күнгө чейин серпилет. Айчүрөктөй селкилер айга чейин серпилет. Добуштуулар таймашат, добуш менен иргилет. Санжырада селкинчек санжыргасын эл билет. Иш күндөрү 16-15 тарта биз менен болуңуздар. 17 саат 20 мүнөттө тормандар көрүп жана угуп жатканыңыз Санжара радиосунун селкинчек долбоору элдик таланттардын тандоо турунун экинчи айлампасы уланып жаткан учуру. Бүгүн студиябызда конокто Калыстар тобунун тандоосу менен бүгүнкү тандоо турга келип олтурган Дунганова Бактыгүл эжекебиз жана Мамытов Алмаз мырза. Эки талант тар чөйрөдө таланттарын тартуулап жүрөт. Алмаз мырзанын эч кандай музыкалык билими жок. Өз алдынча үйрөнүп, өзүнчө талантын керек болсо кесиптештерим деле билбейт деп айтып атат бүгүн. Ал эми Бактыгүл эжекебиз жаш кезинде бир аз маданият тармагында эмгектенип, бирок ортодон 30 жылдан ашык убакыт таштап койдум эле. Кайрадан сахнага кайтып, кайрадан талантымды элге көрсөтөйүн деп ушу селкинчек долбооруна катыштым деп атат. Ийгилик каалайбыз. Экөөңүздөр таңертеңден бери угармандарга жагып атасыздар. Сиздерге жакшы пикирлерин айтып атышат, ийгилик каалап атышат. Айтылган ак тилектердин баардыгы кабыл болушуна биз дагы тилектешпиз. Чарчаган жоксуздарбы? Чарчаган жокпуз. Баары жакшы, Сиздер ойлогондой эле өтүп атабы эфирдин ыргагы? Кандай болот? Жакшы, сонун. Баары жакшы. Ушундай болот деп ойлодуңуздар беле? Ойлогом. Сүрлөр басылат деген жок, сүрдөгөн жоксуз. Сиздечи Алмаз? Мен сүрдөп атам. Эжеке музыкант экенде мен музыкант эмесмин. Кубанбай экени көрөлү коркутам мен.
Сүрдөнбөңүз, буюрса баары жакшы болот. Бүгүн келдиңиз, эми тандоо туруна келип жарым финалга аттанып калсаңыз, анда үйрөнүп каласыз, Бактыгүл эжекебизден сабак алат окшойт, кантип сүрдөбүш керек деген. Келиңиз анда уланталы, Алмаз мырза, сиз баштамаксыз, сиз улантмаксыз. Эжекеме Атайбек Бөдөштүн кызгалдыгы мен жобурайнем. Майсан көркөм тектирдин, гүлдөрүн искеп көптердин, сыйланган сулуу кыз алада, сыймыгы белең гүлдөрдүн, сыймыгы белең көктөмдүн. Banıp karab gülüp men, aralay basıp жүрүp men, kulpungan sulu kızgalada, gülküsü beren jigitin, gülküsü beren jigitin. Kıştın ıslarım, ordunan östün uzardın, kulpungan sulu kızgalada, kurdaşı bilen kızlardın, kurdaşı bilen kızlardın, kurdaşı bilen kızlardın. Ай, баракелди, кол чабуулар сизге, азаматсыз. Мамытов Алмаз мырзанын аткаруусунда Атайбек агайыбыздын дагы бир керемет чыгармасы Кызгалдак деп аталган ыр биздин кызгалдактай болуп кулпуруп отурган Бактыгүл эжекебизге арналган жакшы ыр болду, Караңызчы, кийген көйнөгүн, башындагы топусун, кирпигин эле айтпай эле коеюнчу Бактыгүл эжемдин. Өзүңүздүк, сонун экен. Мейман бар бизде, кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсыздар, кандайсыңар? Жакшыбыз, кош келдиңиз. Алмагүл, кандайсың? Жакшы. Баары жакшы, кош келдиңиз. Бүгүнкү ырчыларыңар абдан жакшы ырчылар экен, сонун ырчылар экен. Өкөтөн жакшырдап атат. Мен болсо Мамытов Алмазга голос берем. Рахмат эже. Эжеке, атыңыз ким? Батмакан. Кайдан байланыштыңыз? Бишкектен. Бишкек шаарынан. Чоң рахмат, бар болуңуз. Каттап коюп добушуңузду Алмаз мырзага келип туруңуз. Кийинки мейман бар. Саламатсызбы? О, келиңиз. Саламатсызбы? Утман кечиңиз менен кандайсыз? Рахмат. Мен Бишкектен. Алмагүл болом. Атыңыз Алмагүл, Ооба. Айтабыз сизди. Мен Санжыра радиосун көрүп абдан кубанып отурам. Бүгүнкү келген коноктор өтө жакшы таланттуу адамдар экен. Мен добушумду жигитке берем. Кубаса таланты бар экен, окубаса деле. Сиздерге ийгилик, чоң рахмат. Бар болуңуз, сизге да рахмат айтам. Добушуңузду каттап коюп келип туруңуз. 57-77-98 кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Кош келдиңиз. Мен добушумду Алмазбекке берет элем. Сиздин атыңыз ким эле? Нурбек. Кайдан байланышып атасыз? Беловодск. Беловодск шаарынан. Рахмат. Рахмат айталы. Экинчи долбоорун ар дайым көрөсүзбү? Канчадан бери тааныйсыз, билесиз деп сурайын десем, угарман алыстап кетти. Каттап алдым да ошолда. Келиңиз анда, Бактыгүл эжеке гүлдөрдүн падышасы белең деп суроо салып ырдап атат. Кызгалдакка салыштырды сизди. Мен анда эмесе өз ала тоо деген ырдап берейинчи бир. Кызгалдакты укканда ала тоо элестетип кеттиңизби? Ошо тоодогу кызгалдактарды элестеттиңиз, Эң сонун, келиңиз анда.
сені көргенде кереметті құшағыңда жүргенде алып жүріп сенен аппақ толорың алыс жүріп саға көңіл бөлгенде ойды ергитет ой көңіл сергитет алыс жүріп саға көңіл бөлгенде шықтанамын мен деп қиял келмесе шалқып жатқаны қандай ұқмыш демесең қараныңдан қағылайын алатау қандайдыр бір жүрекке дем бересең ей қарағайғайың ой ары чалудайың қандайдыр бір жүрекке дем бересең қаңғадары таштай тонық демесең көрпі болып өскен тулағы ырым менен сенің демің емес пе өз алатты өзің өскен турағы ей тонық бұлағың ой көрпі тулағың өз алатты өзің өскен турағы ей тонық бұлағың ой көрпі тулағың өз алатты өзің өскен турағың өз алатты өзің өскен тулағың Эй, баракелде, азаматсыз кол чабуулар сизге. Керемет сонун аткаруу Бактыгүлдүн Канабай жекесин аткаруусунда өз ала том деп аталган керемет ыр Кыдыкбек Усупбаевдин обоуна таандык жакшы керемет обон. Улант аланда кезегене байланышка чыккан мейманыбызда 5777 98 сандарын тирген. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Жакшысызбы? Кош келдиңиз. Жакшы. Санжырага добуш берип коеюн деп Алмагүл. Кутмандуу кечиңер менен. Рахмат, бирге болсун келиңиз. Мен Камбар Байкең. Алмаз. Рахмат, молодец, милицияда иштеп, чогул иштегенбиз. Мен Камбармын, токтогулдук, бирок Бишкекте турам. Ырыңарга береке, өтөңөр тең аябай жакшы ырдап, жакшы алып барып атасыңар. Алмагүл, рахмат силерге. Мен Алмазга добушумду берем. Алмаз мүмкүн тааныган чыгат. Алмаз бирде тааныдыңыз, Камбар мырза. Рахмат. Рахмат, бар болуңуз, байланышкан үчүн ыраазычылык билдирем. Добушуңузду каттап койдук, ийгилик каалайлы сизге. Мейманыбыз бар. Саламатсызбы? Келиңиз, угатабыз сизди. Үн алыңыз, азайтып алып байланышсаңыз жакшы болот. Эмнегедир үнүңүз угулбай жатат. Кийинки мейманды кабыл алайын. 5777 98 сандарды тирген. Саламатсызбы? Саламатсыңар? Жакшыбыз, келиңиз, атыңыз ким? Менин атым Айбек, Шариф Айбек. Добушумду Алмаз Байкеге берем. Рахмат. Жакшы ырдайт экен, үнүңүзгө береке. Жакшы Байке жакшы ырдайт экен. Эң мыкты.
Рахмат. Келип туруңуз. Байланышка чыга албай калгандар Instagram баракчасы аркылуу Санжара радиосуна катталып ошол жактан добуш узатсаңыздар болот. Ал үчүн биздин каналга катталып жазылганды унутпаңыздар. Саламатсызбы? Алло, саламатсыз? Жакшыбы, сөзүңүз кандайсыз? Жакшы. Биз Токтоо районунун Саргамыш айылынан чыгып аттык эле. Биздин добушубуз Мамутов Алмаз байкебизге. Ким экен? Атыңыз ким? Бектур менен Минитолов. Рахмат Бектур. Мейли. Алыскы Токтоодагы угармандарга рахмат айталы, ыраазычылык билдирели, добушуңузду каттап койдук. Келиңиз анда Алмаз мырза, өз ала там өсүпөнгөн турагым деп сонун чыгарманы аткарып берди Бактыгүл эжемиз. Бактыгүл эжем ала тоонурдады, мен эми ак суу аяттабызын тоолорунда берейин, кайрылып Тараптан куюлуп гүлөр акты, ырлар акты, ашыгамын тебинип жабдаратты. Сени сүйгүм элесиңи бажырайын, чапкан атка жеткирбей бара жатты. Чапкан атка жеткирбей бара жатты. Тоолор тоо койнундан ойноп өстүм, чыкпай десең илим улап өзүңдөн алыс кеткен. Ак сүйүмө бир өзүң күбө болчу, ашыгымды жыттайын сылап кетти. Ашыгымды жыттайын сылап кетти. Ашыгымды жыттайын сылап кетти. Экиден де даттыр эле. Сизге узатайын. Алмаз мырза аткаруусунда тоолор деп аталган ак суу аятыбыздын керемет ыры селтинчек долбоорун улады. 17:35 бул мүнөттөрдө бизге добуш берем, байланышка чыгам деген угармандарыбыз бар. Аларды каттап, үнүн угуп, добушун узаталы. Мейманыбыз бар. Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен кош келдиңиз. Саламатсызбы? Кандайсыз? Аябай селтинчек жакшы болуп атат. Өкөтөң аябай жакшы ырдайт экен. Мен добушумду Алмазга берет элем. Атыңыз ким эле? Клара эжең. Клара эжеке. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Бар болуңуз, каттап алдым добушуңузду. Билдиремин, келип туруңуз. Кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кош келдиңиз. Мен добушумду өкүл атама берет элем, Алмаз. Ойбай. Азамат. Рахмат. Өкүл атаңыз болгон үчүн эле добуш берип атасызбы, же жакшы ырдайт бекен? Жок, жакшы ырдайт. Рахмат, бар болуңуз. Жок деп чочуганыңыз жакты. Рахмат, добушуңузду каттадым. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Жакшыбыз, келиңиз. Биз Саргамыш айылынан чалып атабыз. Биз Мамутов Алмазга Саргамыш айылынан общий бир голос. Общий бир голос. Рахмат, Саргамыштагы жалпы көрөрмандарга ийгилик каалайлы. Саргамыштыктар угуп жатсаңыздар. Эгерде добуш бере албай жаткандар болсо, Санжара радиосу Instagram баракчасына катталыңыз. Анан добушуңузду эки таланттын сүрөтү турат. Ошол тарапка кат аркылуу жазып добуш узатсаңыздар болот.
Ал үчүн сиз Санжыра радиосунун Instagram баракчасына катталуу болушуңуз керек. Эгер катталбаган болсоңуз, ал добуш эсепке кирбейт. Андан сырткары YouTube каналыбыздан да билдирүүлөр жазып калтырыңыз. Бардык жыйынтыктарды тандоо турун жыйынтыктап атып, жарым финалга тандаганда мына ошол добуштарды эске алабыз. Улан таланда ардоо кезеги бактуу кележекемде сизди тоолорго алып барып алмашка жооп кылып күн чыгышым дегендерди деп коеюнчу. Эркелетесе, сонун. Улам карап туш тарапты элеңден, айтар сөздү миң кайталап элеңдеп, күн чыгышын сени күтөм зарыгып, анык белең айткан сөзүң келемдеп, анык белең айткан сөзүң келемдеп. Тонусусу аңтарыла тиримдеп, дараргыдай жалбырагың берендеп, күн чыгышым келсең боло күттүрбөй, салаларың самай чачың бериндеп, салаларың самай чачың бериндеп. Улам карап туш тарапты элеңден, айтар сөздү миң кайталап келемдеп, күн чыгышым сага деген махабат, жүрөгүмө батып барат тереңдеп, жүрөгүмө батып барат тереңдеп, күн чыгышым сага деген махабат, жүрөгүмө батып барат тереңдеп, жүрөгүмө батып барат тереңдеп, жүрөгүмө батып барат тереңдеп. Эй, баракелде, заматсыз кол чабалар сизге. Күн чыгышым деген керемет чыгарма ардактуу угармандар, бактуу кележекебиздин аткаруусунда жаңырды. Элдик таланттар тандоо турубуздун экинчи айлампасы дагы деле уланууда алда 15 мүнөт убакыт калган эсиңизге салайын. Биз болсо эми добуштарды каттоо үчүн угармандарга кезек беребиз. Бактыгүл Дуңганова жана Мамытов Алмаз эки талантты колдойм десеңиз, байланышка чыгыңыз 57 77 98. Саламатсызбы? Ой, мен сиздерди угуп атам, жакшы передача болуп атат. Рахмат, кубанычтабыз. Атыңыз ким? Мен ишиңиздерге ийгилик каалайм. Мен добушум Мамытов Алмазга. Атыңыз ким? Майрамдан. Майрам эжекебизден. Чоң рахмат, бар болуңуз Майрам эжекем. Добушуңузду каттап койдум. Келип туруңуз, ыраазычылык билдирем. Кийинки мейман бар, шарт боюнча ар бир лампада 3төн угарман кабыл алыш керек. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Жакшыбыз, келиңиз. Биздин добушубуз, биздин сүйүктүү эжекебиз, Бактыгүл эжекебизге. О, сүйүктүү эжекеңиздей болобу? Мөлмөлдөн деп коюңуз. Рахмат. Мөлмөлдөн добуш. Чоң рахмат, бар болуңуз. Мөлмөл өзгөчө ысымыңыз бар экен. Мөлтүрө эле күн сайын ушинтип биздин эфирге келип таланттарды колдоп турсаңыз болот. Кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кош келдиңиз, кутман кечиңиз менен.
бирге болсун. Бүгүн Санжырадагы эки таланттуу инсанды угуп алып биз сыймыктанып атабыз. Биз Мамытов Томас байкеге добушум берейин деп атам. Атыңыз ким эле? Аты Рамис деген инилери болом. Рахмат. Рамис мырзанын атынан. Чоң рахмат, Рамис мырза. Келиңиз анда күн чыгышым деген керемет ырдан кийин сиз кандай улантасыз, Салмаз мырза? Чыгышыма только Азан Калыйдын ырыгына жарашат го дейм. Ак булуттарды да берейин. Tağdır meni жолгочуда силерди ак булуттар жолдоштур алтын кумду бөлжегине олтурам ескердім иштен сызып олтурам ескердім иштен сызып Sezgindey ayrılardı korkor elem altın kum sen barına ortol öçüşü bizdük sütkün kaygılılar Келди, колчоолор сизге. Ак булуттар деп аталган керемет чыгарма көргөндөр илдик талантыбыз Мамытов Алмаз мырзанын аткаруусунда жаңырды. Эч кандай музыкалык билими жок, өзүнүн кесиби боюнча полковниккен, азыр ардактуу эй салуудагыбыз учурда баягы
спорт чөйрөсүндө эмгектенип жүргөн чагы. Элестетип көрүңүз, эч кандай музыкалык билими жок, ушундай аккордеонду колуна кармап алып, ак булуттарды ырдап аткан таланттарды кантип анан колдобойбуз, Ал эми Бактыгүл Дуңганова эжекебиз дагы 30 жылдан ашык убакыт бул чөйрөгө кошулбай ырдабай калгам. Кийин кайрадан ырдап жатам дедиңиз, бирок ошентсе дагы шаңкылдап канчалаган угарман көрмандардын көңүлүн алып жатасыз. Бар болуңуз Бактыгүл эжеке, ден соолук каалайбыз сизге дагы. Мейман бар, саламатсызбы? Саламатсызбы. Сиздердин передачаңыздарды көрүп атабыз, жакшы болуп атат. Мен жана Мамытов Алмаз дегенге берип коеюн дедим өнөмдү. Добушумду. Атыңыз? Атым Бактияр. Кайдан байлашасыз? Саргамыш айынан чалып атам. Ойбай, бүгүн Саргамышта бары НТС телеканалын Рахмат. Аябай кубанып атышат. Ооба. Айылда эч ким калган жок окшойт, Саламатсызбы? Саламатчылык. Алмагүл кандайсың? Жакшыбыз, өзүңүз жакшысызбы? Эки таланттың аябай жакшы таланттуулар экен. Бул Бактыгүл Дуңганованы мен таанып элем да, 21-жылы апрель айында ырыс күнү колдоп концерт келгенсиң, Бактыгүл? Эсте жок дейт эжебиз. Ырыс бүгүнү. Ооба. Чертип келбедим. Ооба, ошондо. Элдик таланттарга келген селкинчекте, ооба. Ооба. Мен Аттыкуру Айымкан, Алмагүл тааныйт мен жакшы. Ооба, тааныдык эжеке. Ошо анан сен комуз келекенде сакаты үрчүп турбайсың да. Эл көрүп таң калып атпайбы? Рахмат. Өмүрүң узун болсун. Ден соолукта бол. Алмагүл рахмат. Ошол эмен улана берсин, ошол передачаң. Жакшы, бул бала да аябай жакшы таланттуу бала экен. Менин добушум Бактыгүлгө. Эжек айтып койбойсузбу, Бактыгүл эжебизди мурда эле катышпайт белең элдик таланттарга деп, Сиздер катышып жүргөн кезде? Ошону айттым, ошондо эле катышты болмок, мен таң калып атам, мени көрүп алып. Катышып турбайбы? Рахмат эжеке, бар болуңуз. Ден соолук каалайбыз. Мурда 2021-жылдын эсебинен элдик таланттарга катышкан эжекебиз экен. Анан ошондо сен коштоп бирөөнү комуз менен коштоп келбедиң беле, а мен эмнеге ошондо ырдаган жок элең деп таң калып атат угарманыбыз. Саламатсызбы? Жакшыбыз, бирге болсун, кандайсыз? Жакшы, мен. Кубан мырза, Гүлдөн, Жоконбаевден Кубан, угарман. Жакшы. Менин добушум Алмаз мырзага бул Асансабый Керимбаевдин акчылыктарын чоң ырчыларды ырдаябайт, уктатабы. Ооба. Соннаттарды. Рахмат. Анан Кубан мырза добушуңуз? Добушум Алмазга. Рахмат. Чоң рахмат Алмаз мырзага, добушуңузду каттап койдук. Кубан мырза, байлашка келген үчүн ыраазычылык билдиребиз. 17 saat 49 мүнөттө ардактуу армандар, билинбей бизге бөлүнгөн убакыт сааттагы соңку мүнөттөрүнөн келип атат. 55-мүнөттө биз программабызды жыйынтыкташыбыз керек экен. Ошол себептен азыр 2 куплеттен ашпаңыз. Жыйынтыктоочу ыр Бактыгүл эжекебиздин аткаруусунда. Келиңиз. Асыл кечим деген ырды берип ушул иниме арнап коеюн. Ой, баракелде. Asıl geçim sen gönlünde cazam dastan, Tüyünün tuş olsundan çıkalbastan. Ömrü da ötüp gittik maksat menen, Ukkanı söz uşak sözgön aylanbastan. Asıl geçim, asıl geçim, asıl geçim, kayrı perçi mahabatımdı. Men bolso kala verdin oşol boydun, seni dep karakterin göz yaş boydun. Ayağında
geçem aslı geçem aslı geçem kayırıp berçim mahabatımdı kayırıp berçim mahabatımdı. Hey barakelde azamatsız kol çavalar sizge. Бактыгүл Дуңганова жекебизде аткаруусунда дал ушундай керемет чыгарма Асыл кечим деп аталып бүгүнкү селкичек долбоорунун соңку мүнөттөрүнө алып келип жетти. Ардактуу угармандар, 1 саат 45 мүнөт аралыгында биз менен бирге болуп келген элдик таланттарды коштоп берген жалпы угарман көрөрмандарга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бүгүн сиздерге селкичек долбоорунун элдик таланттарын тандоо турунун экинчи айланмасын сундук. Ардактуу катышуучуларыбыз Бактыгүл Дуңганова жана Мамытов Алмаз сиздердин берген добушуңуздардын жыйынтыгы менен бүгүнкү эфирибиз жыйынтыкталат. Бирок добуштарды кабыл алуу токтобойт, дагы деле жүрө бермекчи. Ал үчүн сиз Санжыра радиосунун Instagram баракчасына катталып, ал жактагы Дуңганова, Бактыгүл жана Мамытов Алмаз деген атайын сүрөтүн астына өзүңүздүн билдирүүңүздү жазып, добуштарды узата берсеңиздер болот. Добуштардын жыйынтыгы Кудай буйрса жарым финалга тандап жатканда эске алынат. Андыктан сөзсүз биздин каналга катталып жазылганды унутпаңыздар. Себеби азыр байланышка чыга албай калган угармандар абдан көп болду. 1 саат 45 мүнөт аралыгында биз бардык угармандардын оюн пикирин укканга жетишпейбиз. Ошондуктан Instagram баракчадан добуш берсеңиздер болот. Жыйынтык кандай болду деп турсаңыздар, угармандардын добушу менен Бактыгүл Дуңганова жекебиз бүгүн өзүнүн чөнтөгүнө 15 упай тотоду. Кол чабуулар болсун. 15 упай жакшы. Айымдар арасында кечеки биздин Айдана деген сулуубуз 10 упай алган болчу. Айымдардын жыйынтыгы өзүнчө, жигиттер өзүнчө чыгат. Анан жарым финалда кайрада экөөңүздөр келип калышыңыздар мүмкүн. Аны убакыт көрсөтөт. Анан добуш деле дагы деле токтобойт. Дагы бир жолу айтам, Instagramдан добуш берсе болот. Азаматсыз Дуңганова Бактыгүл жеке талантыңыз ташкындай берсин. Дагы күчтөнүп, дагы даярдана берсеңиз болот, Кудай буйрса жарым финалга. Ал эми Алмаз мырза угармандардын добушу менен өзгөчө токтогулдуктардын колдоосу менен Саргамыштын көтөрүлгөн добушу менен бүгүн өзүнүн чөнтөгүнө 26 упайга ээ болду. Кол чабуулар. Азаматсыз Алмаз мырза эч кандай музыкалык билими жок, ошондо дагы колуна аккордеон алып жана Кубан мырза айткандай ак булуттарды созуп көпчүлүктүн көңүлүн алдыңыз. Бул дагы чек эмес. Эми даярдыкта жүрүңүз, себеби жарым финал мындан татаалдашат, мындан оор болот, күчтүү болот дегендей. Андыктан ийгилик болсун экөөңүздөргө тең. Рахмат айтабыз. Кыска эркин микрофон. Сиз айтыңыз. Ушу Санжыра радиосуна чоң рахмат. Ушу бизди элге таанытып, көргөзүп дегендей. Силерге биринчиден ден соолук каалайм. Ушу Санжыра радиосуна баарыңарга ден соолук, ишиңерде ийгилик болсун. Ушундай эле эмки тургада өтүп калганга аракет кылалы. Буйрса. Рахмат чоң. Ушу мен аккордеонистимдагы чоң рахматымды айтам. Ушу мени сөзүм кыйбай келип, мага ойноп берип турганына чоң рахмат. Сага да чоң рахмат менен айтышып. Мага сүйүндү арнап деп коңуз. Сүйүлөрдү арнап берем. Рахмат. Келиңиз Алмаз мырза. Санжыра радио теле берүүсүнө абдан чоң ыраазычылык билдирем. Себеби биз үйдө да ушу Санжыраны көрөбүз, машинада жүрсөк Санжыраны угабыз. Абдан көп жакшы адамдар чыгарып, ушул элдин көңүлүн алып атасыздар. Ушу силер ишиңер ийгилик. Эжеке айткандай эми сизге ийгилик. Финалга чыгыңыз. Дагы эми Кудайдын буйруган көрөбүз да. Ооба. Буйрса. Кубан байкебизге рахмат. Ооба. Кубан байкени көрүп мен аккордеон тарта албай уже неметип калдым, калчылдап калдым. Бул киши деген профессионал да. Рахмат байке. Рахмат. Анан Алмаз мырза эфир жактыбы? Эфир жакты. Убакыт кандай өттү? Билинбей өтүп кетти. Тиги Алмагүлдү көрүп отуруп, үйдө отуруп деле радиодон угуп деле Алмагүл эле мактай беришет го элдерчи. Значит, сиз абдан жакшы ажарды ачасыз да. Ошон үчүн сиз алып барган передача элдин баарына жагат, бизге да өзгөчө жакты. Рахмат. Бар болуңуз, сизге да ийгилик. Ардактуу угармандар, көргөнүңүз энтес болсо, укканыңыз Санжыра радиосу болсун. Селкичек долбоорунун элдик таланттарын тандоо турунун 3-чү айланмасы эртең кайрадан сиздер менен бирге. Эртең амандашканча жакшы туруңуз. Алты бакан селкинчек, аалам кезип термелет. Гүлчородой жигиттер күнгө чейин серпилет. Айчүрөктөй селкилер айга чейин серпилет. Добуштуулар таймашат, добуш менен иргилет. Санжырада селкинчек санжыргасын эл билет.
күндөрү 16:15 тарта биз менен болуңуздар.